Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгін сіздерге сұраныштар бойынша великолепная семерка деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчімін. Сіз шашпай отырып біздің каналға қатталып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болып қалған болсоңуз, біз баштадық. Тасма жапайы батышты сүрөттө 1879 жылдар экени айтылат. Каракчы жана барон Бартоломей Баук аттуу адам аскерлери менен Роуз Крик шаарына келип, тынч жаткан элге бүлүк сала баштады. Ал алтын кендерди иштеткендиктен дыйкандардын жерлерин күч менен тартып алып, дароо эле шаарда өзү каалагандай бийлигин жүргүзө баштап, чиркөөгө чогулуп калган элдер эми эмне кылабыз деп кеңешип жатышканда, Баук ал жерге келип элдердин баардыгына бул жерде эми мен башчылык кылам, мен эмнени кааласам ошол болот дегендей кылып, дароо эле чиркөөнү өрттөтүп салды. Албетте куралсыз элдер аларга эч бир кыр көрсөтө алышпай, бирок Мэтью Каллен баш болгон козголоңчулар өздөрүнүн укугун коргоп чыгышат. Албетте Баук аларды күч менен басып, баардыгын тең өлтүртүп салат да, айыл тургундарын шахталарда мажбурлап иштете башташат. Ошентип күйөөсүнөн ажырап калган жанагы Мэтьюнун аялы Эмма, досу Тедди менен бирге дагы бир канча бузулган конуштарга барышып, албетте аларды дагы Баук күч менен басып алып талкалаган болчу. Эмма ошол жабыркаган элдердин баардыгынан акча чогултуп чыгат да, ошол акчага жалданма өлтүргүч баш кесерлерди издеп жөнөйт. Кийинки көрүнүштө биз Сэм Чизем аттуу адам менен таанышабыз. Ал өзү да кара терлүү болуп, карагер атын минип алып, бир шаарды көздөй бастырып кирип келди. Шаардын ортосундагы кафеге келип кирип, эч кимге сыр бербей, бир адамды издеп жүргөнүн айтып, кызматкер менен сүйлөшө баштайт. Бирок кызматкер андай адамды тааныбаарын айтып, Сэм болсо ошол жактагы куралын даярдап жаткан адамдарды байкап калат да, ушунчалык тездик менен бир көз ирмемде эле 2-3 адамды атып өлтүрөт. Андан соң жанагы кызматкерди "Сен кармалдың, мен өз милдетимди аткардым" деп эле аны дагы атып салды. Ошол жакта отурган адамдардын көпчүлүгү алапайым таппай калып, Сэм аларга шаарыңардын шерифин чакырып келгиле деп айтат. Баардыгы тең жанталашып чыгып кетишип, бир гана картакеч Жошуа ордунан козголбой, Сэмди тоготпогондой болуп койду. Аңгыча болбой эле шаардын куралчан элдери жана шаардык полиция жетип келип, "Мен бийликтин сот өкүмүн аткаруучулардын биримин" деп айтып, чоң кылмыш кылып көптөн бери изделип жаткан адамды азыр эле таап өлтүрдүм деп анын сүрөтүн көрсөтөт. Аны көргөндө элдер тынчтанып калышып, көп өтпөй эле Сэм шаардан чыгып жөнөйт. Бирок аны Тедди менен Эмма токтотуп калышат да. Жанагы каракчы зулум адам Баук жөнүндө айтып беришет. Акысына баардык элдерден чогултулган акчаны беребиз деп айтышса, Бартоломей Баук жөнүндө уккан Сэм эмнегедир дароо токтойт да. Силер айткан Баукту өлтүрүү үчүн жалгыз адамдын күчү жетпейт. Анткени анын аскерлери өтө эле көптүк кылат. Анын аскерлерин жана өзүн жок кылуу үчүн мага бир канча көзү катар мергенчилер жана жалданма өлтүргүчтөр керек болот деп айтып, ошону менен катар эле элдин да жардамы керек деп айтат. Анда Эмма эл өз шаарын бошотуп алуу үчүн согушка даяр деп айтып, керек болсо мен дагы Бауктан өч алуу үчүн силер менен согушка барам деп айтат. Анда бир аз ойлонуп калган Сэм эң күчтүү жалданма өлтүргүчтөрдү чогултуп көрүүнү чечип, дегенде эле жанагы кафеде отурган картакеч Жошуадан баштайт. Ал дагы өтө тездик менен кыймылдаган жалданма өлтүргүч экендигин элдин баары эле билет экен. Сэм ага келет да, чогулган бир баштык акчаны көрсөтүп аны көндүрүп алат да. Төртөө андан ары башка жалданма өлтүргүчтөрдү издеп жөнөшөт. Жолдун бир жеринен алар экиге бөлүнүшүп, Сэм Жошуага "Мен мексикалык жалданма өлтүргүчтү көндүрүп келейин. Сен дагы башка конуштардан издей бер. 3 күндөн соң белгиленген жерден жолугабыз. Эгер мен 3 күндөн соң кайтып келбей калсам, анда мексикалыктын колунан өлгөн болом" деп айтат. Ошентип жол жүрүп отурушуп, Сэм менен Эмма мексикалыкты да таап келишип, ал мексикалык качкын бандиттин аты Васкес болуп, күтүлбөгөн жерден ал Эмманы туткундап алганга жетишип, Сэм болсо аны менен сүйлөшүп отуруп, акыры аны өзүнө кошуп алууга мүмкүн болот. Андан кийин алар конфедерациянын мурдагы армиясынын аткычы Робико менен анын кореялык досу Бейлини өздөрүнө кошуп алышат. Акырында легендарлуу башкесер аңчы Джек Хорнду жалдашат. Баардыгы тең аларды күтүп турган жоо оңой эмес экендигин түшүнүп, акырынан Роуз Крик шаарын көздөй сапар ала башташты. Жол жүрүп отуруп кечинде бир жерге түнөп калышып, эртең менен турушканда күтүлбөгөн жерден эле Кызыл түшүм аттуу Команч жоокерине жолугуп калышат. Албетте ал жапайы уруудан болгондуктан анын эң башкы куралы жаа болчу. Сэм алыстан эле куралын таштап анын жанына келип сүйлөшүп көрүп, алардын пикирлери келишип калды. Байдор Кызыл түшүмдагы Сэмдин командасына кошулмакчы болот. Ошентип алар Роуз Крик шаарынын чекесине жакындап келишип, Эмма шаарда Бауктун 22 аскери бар экендигин айтып берет. Сэм жана анын командасы кылдаттык менен планды түзүп алышат да шаарды көздөй кирип жөнөштү. Шаарга Сэм жана Билли 2 эле адам кирип келгендей түр көрсөтүшүп, Бауктун аскерлери аларга куралдарын тапшырып берүүнү талап кылып,
Бул шаардын мыйзамы ушундай деп айтышат. Аңгыча болбой эле Семдин командасы билинбестен ал жерге ар тарабынан чыга келишип, Бауктун аскери ышкырып башкаларга белги берип, бирок таң башындагы алардын аткычтарын кызыл түшүм эбак эле жайлап койгон болот. Ошентип дароо эле атыш башталып кетет да. Сем баш болгон алардын 7 адамы Бауктун 22 аскерине каршы тура башташат. Бир топ атышуудан кийин Семдин командасы 22 аскерди тең жок кылышып, Семдин командасынан көзгө атар аткыч Робико гана бир аз жаракат алып калды. Андан соң арт жакта жашынып турган Тедди менен Эмма шаарга кирип келишип, жашынып жаткан элдин баардыгына сыртка чыккыла деп кыйкырып, сыртка чыга башташкан элдердин баардыгына түшүндүрүп, булар биздин адамдар, булар бизди Бауктун аскерлеринен куткарууга келишти. Биз дагы өз шаарыбызды кайтарып алуу үчүн жаныбыз менен тике туруп жардам берели деп айтса, Сем дагы ага кошумчалап, Баук баардык аскерлерин жыйнап келгенчекти биз дагы баардыгына даярданып үлгүрүшүбүз керек деп. Эгер бул шаардан кетем дегендер болсо, эртеңден калбай көчүп кеткиле. Ал эми шаарымды кайтарып алуу үчүн канымды жанымды аябайм дегендер бизге кошулуп, бизге жардам бергиле деп айтат. Ал эми каракчы Бауктун күчүгүнө айланган шаардын шерифин тирүү калтырышат да Баукка жөнөтүшүп, биз андан шаар үчүн эч кандай акча же алтын талап кылбайбыз. Эгер Баук өзү эр болсо, анда бул жака келип бизден шаарды тартып алсын деп айтырып жөнөтүп жиберишти. Андан соң алар шаардын айланасындагы алтын каздырып жаткан шахталарга барышып, ал жерде шаардын тургундарын мажбурлап иштетип жаткан Бауктун адамдарын өлтүрүп жок кылышат. Ошол жакта шахтада иштеп жаткан баардык эркек адамдарды чогултушуп, аларга дагы эгер шаардан кете турган болсоңор биротоло кетип калгыла, же болбосо шаарды сактап калуу үчүн Баукка каршы турууга жардам бергиле деген тандоону коюшат. Албетте көпчүлүк адамдар патриоттуулук менен шаарды коргомокчу болушуп, дагы бир канча бөлүгү шаардан көчүп кетип жатканын көрөбүз. Сем Баукту туура 7 күн дегенде аскерлерин чогултуп бул жака келип калат деп божомолдойт. Ошол убакыттын ичинде алар шаар тургундарына мылтыкты таамай атканды үйрөтүшүп, ошону менен катар эле бычак менен урушканды да үйрөтө башташат. Шаардын ар кайсы тарабына жашынуу үчүн чуңкурларды казышып, динамиттерди жана башка жарылуучу заттарды шаардын көп жерлерине орнотконго жетишишти. Планды мыктап түзүшүп, кандуу күнгө өтө катуу даярданышып, чогулган команда акча үчүн эмес, элди коргоп калуу үчүн башын сайып бул согушка аттанып бараткандай. Анткени чогулган акча чындап эле алардын өмүрүнүн жанында эч нерсеге арзыбайт болчу. Ошентип 6-күн дегенде кечинде баардыгы тең дээрлик даяр болуп калышып, ошол түнү Робико Семге келет да: "Силер мени кечирип койгула, мен өзүмө такыр эле ишенимсиз болуп жатам. Ачыгын айтканда коркоктук кылып жатам" деп айтып, Сем аны токтотконуна карабай эле атын минип алып шаардан чапкан бойдон чыгып кетип калды. Аны көргөн Эмма Робиконун ордун мен ээлейм деп айтып, Эмма дагы мылтыкты өтө бир таамай атарын байкаган Сем ага макул болуп, бирок сен ар дайым аялдар менен балдардын жанында болуп, аларды коргошуң керек деп айтат. Ошентип эртеси күнү так эле Семдин айтканындай болуп, Бауктун жер жайнаган аскерлери шаардын чекесине жакындап келип калыптыр. Бауктун буйругу менен алар шаарды көздөй каптап кирип жөнөшүп, шаарга киргени калганда өзлөрүнүн планы боюнча экиге бөлүнүп кетишет. Анда Семдин командасы даярдап койгон бомбаларын кезек-кезек менен жардырышып, андан соң эле жашынган жерлеринен чыгышып, согуш кыргын башталып кетти. Семдин командасы мыктылыгын көрсөтүп, ар бир окту жаза баспай таамай атканга аракет кылып, жер жайнаган Бауктун аскерлерине туруштук берип жатышты. Бардыгын план боюнча аткарганга аракеттенишип, бомбаларды өз кезегинде жардырышып, шаарга кирүүчү ар кайсы жолдорду өрттөнгөн арабалар менен тосконго жетишишип, салгылаш өтө катуу жүрүп, эки тараптан тең көп курмандыктар болуп жатты. Бул кезде алыста бир нече жоокерлери менен калган Баук чоң пулемотун даярдатып, өз аскерлеринин көбү кырылып калганын сезип эле, эч нерсеге карабай баардыгын тең эле пулемот менен аттырмакчы болот. Дал ошол учурда көзгө атар аткыч Робико шаарга кайтып келип, баардыгына жашынгыла деп кыйкырып, алар пулемот менен атканы жатышат деп кыйкырат. Аңгыча болбой эле пулемот менен аткылоону башташып, пулемоттун күчү баардыгын тынчытып, шаардын күл талканын чыгара баштады. Бауктун жоокерлеринин арасында дагы жапайы уруудан кошулган жаачан жоокер бар болуп, ал Жекти күтүлбөгөн жерден бир канча жолу жаасы менен аткылап жатып өлтүрүп салат. Андан соң ал Эмманын жанына кирип келип аны өлтүрөйүн деп калганда, кызыл түшүм ал жерге келгенге жетишип, экөө ошол жерден кармашып отуруп, акыры кызыл түшүм жеңип чыгат. Тынбай аткылаган пулемот көпчүлүгүн жаралап, Сем жанындагыларга бул пулемотту жок кылбасак анда биздин күнүбүз бүттү деп айтса, жарадар болгон Жошуа силер мени коргоп тургула деп айтып, атты минип алып Бауктун аскерлеринен тегеренип качып, Робико баш болгон аткычтар анын артынан кубалаган атчандарды өлтүргөнгө жетишет. Бир учурда Робико менен бийлиге дагы ок тийип көз жумушуп, Жошуа болсо өлүмгө тике карап эле пулемотту көздөй чаап бара берди. Пулемотко дээрлик жетип калганда ага ок тийип аттан кулап түшүп, бирок ал ордунан турат да болбой эле пулемотту көздөй жакындап басып келе берет. Пулемоттун түбүнө жеткенде аны дагы бир жолу атышып, бирок Жошуа болгон күчүн жыйнап кайра турат да оозуна чылымын салат. Анда Бауктун жоокерлеринин бири Жошуанын жанына басып келип, эр экенсиң дегенсип аны чылымын күйгүзүп берет да, эми атайын деп калганда, Жошуа өзү эле жыгылып калат.
Эч ким андан шек санабай турганда Жошуа өзү менен ала келген динамитти чылымы менен жандырып, күтүлбөгөн жерден эле пулемотту көздөй динамитти ыргытып жардырып жиберип өзү дагы көз жумду. Ошентип эң акырында Баук жанында калган эки эле жоокери менен бирге талкаланган шаарга кирип келди. Бирок анын эки жоокери дагы бир тамга кирип кетип эле өлүм табышат. Акыры ошол жактан Сэм Чизер өзү чыгат да. Экөө ошол жерден дуэл кылмакчы болушуп, бирок Баук эч нерсеге жетишпей калды. Сэм анын колун жаралап, тапанчасын дагы ыргыта атып, Баук болсо жөрмөлөгөн бойдон баягы өрттөп салган чиркөөсүнүн ичине качып кирип, Сэмден өлтүрбөй эле койчу деп сурана баштайт. Анда Сэм Баукту муунта баштап, ага 1867-жылы эмне болгонун айтып бере баштайт. Көрсө Сэмдин дал ушул барон Бауктан көптөн бери көксөп ала албай жүргөн өчү бар экен. Ошол жылдары Бауктун жиберген аскерлери Сэмдин үй бүлөсүн өлтүрүп, Сэм Баукка сен ошол күндөрдү эстедиңби деп сураса, Баук ага ооба эстедим деп жооп берип жатып, өтүгүндөгү тапанчасын алып, Сэмди атмакчы болуп калат. Дал ошол учурда ал жерге жетип келген Эмма Баукту дароо атып өлтүргөнгө жетишип калды. Ошентип Сэмдин командасы элди кулчулуктан жана зулумдуктан куткарып калышып, көз жумгандардын баардыгын жерге беришип, өзгөчө баатырдык менен согушуп көз жумган Сэмдин командасындагы 4 адамды дагы шаардан алыс эмес жерде өзүнчө жерге беришет. Ал эми аман калган үчөө шаардан чыгып келген жактарына аттанып кетишти. Шаардын элдери алардын жакшылыгына жана эрдигине ыраазы болушуп, көз жумган жоокерлерди ар дайым эскерип турушат. Тасма ушундайча соңуна чыгат. Достор, видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.